Бул жерде булар азыр алтын менен гана күмүштү алышат да. Андан чыккан отходту жез болот, платина, палладий бар, күкүртү бар дегендей. Аларды бай отход катары кылып туруп Кара-Балтадан эле вагондорго жүктөп туруп Финляндияга же дагы башка өлкөлөргө жиберип, ошол жактан переработка кылдырат экен. Бирок ал кайра кайтарылып бизге келбейт. Бүт ошол бойдон чыгып кетет да мына. Ошолордун пайдасына иштеп атат. Демек алтын менен күмүш гана эсептелип жатат деген сөз туурабы? Алтын менен гана күмүш эсептелип жатат. Башка эчтеке. Башкасынын баары баягы отход деп туруп жөнөтүп ийет экен да мына. Саясатка аралашкан 10 жыл деп аталган китебиңизде сиз 2010-жылдан кийин Кыргызстандагы эң таасирдүү адамдар бийликте турган Манас аэропорту аркылуу бир нече алтын куймаларын алып кете турган болгонун, ал жашыруу маалымат сизге алдын ала келгенин, сиз бул тууралуу ошол эле Текебаевка, Кууловго айтып, абдан мындай аркасына түшүп аңдыганыңыздарга карабай качырып жибердик деп жаздыңыз эле да. Ошол окуя чынбы? Чын болсо, бүгүн кайра ошол маселеге кайрыласызбы? 2010-жылы ушул болгон окуя, анткени ошо революциядан кийин башаламандык болуп аткан, анан президенттик шайлоо күн болчу. 30-октябрь болсо керек эле. Маган улуттук коопсуздук кызматкерлеринин 2 кызматкери келип ушул маалыматты айтты. Депутаттардын гана алы жетет, башка биздин алыбыз жетпей калды, анткени чоң кишилер аралашып атат. 3 тонна алтын чыгып кетет бүгүн Турцияга деп. Турцияда бир жер титирөө болуп эле ошого гуманитарлык груз жеткизип атабыз деген. Эми Турция биздин гуманитарлык грузга муктаж эмес. Тем более ун, анан суу. Элестетиңиз, мына кадимки эле жанагы эле баклажкадагы эле суулар. Туркия, Аравия өлкөлөрүн суу менен камсыз кылат. Биздин сууга муктаж эмес алар. Анан ошентип маалымат келгенден кийин мен Текебаевка айттым, Кууловго, Ташиевке, анда Келдибеков спикер эле аганы айтып, ошо менен кармайлы деп бардык. Бирок мен жалгыз болуп калдым. Эч ким көңүл бурган жок. Ал түнү учпай калды деди самолетту. Ошо менен биз кеттик, бүгүн учпай калды. Бирок түнү менен таңга маал учуруп ийишиптир да. Ошо менен чыгып кетти. Эмне болот эми? Ошого кайрыласызбы? Кайрылып келебиз. Анын бардыгына кайрылып келебиз. Мына мен дача суу боюнча дагы тапшырма бердим. Баарын иликтегиле күнөөлүүлөр жазасын алыш керек деп. Дача сууга да кайрылып келебиз. 3 тонна алтын жөнүндө кеп болгондо кайсы бийлик адамы жөнүндө сөз жүрүп жатат? Эми ал убакта деген Роза Отунбаева убактылуу баягы президент эмес беле? Баягы переходной периоддун президенти деп алып турган. Атамбаев болсо премьер-министрдин ордунда болчу. Келдибеков спикер болчу. Мына ушул 3 бийлик турганда, бирок кимис экенин мен айта албайм да аны. Кармап албагандай. Бийликте кадрлар чоң роль ойной тургандыгы талашсыз. Эгер мыкты дасыккан адис келсе, иш бир кадам алдыга жылып, ошонун ордуна эле бир чабал адис келип калса, 2 кадам артка жылып отура берген жакшыбы, же адамга көз каранды болбогон система түзгөн жакшыбы? Биз ошол системаны түзүп атабыз. Мына 3 айлык убакыт бергиле, конституцияны өткөрүп алалы, андан кийин бардык министрликтерди бири-бирин кайталаган жана бири-биринин ишин кайталагандар бар го. Ошолордун бардыгын бириктирип туруп, биз чакан гана министрликтер түзөбүз. Ошондон кийин мен дагы бир жолу айтып коеюн, кайталайын. Бүтүндөй дүйнө жүзүндө жүргөн, азыр дүйнөгө тарап кетти го биздин деген мыкты адистерибиз. Кыргызстандын ичинде деле жүрөт мыкты адистерибиз, бирок кызматы жок. Анткени бул ак үйдө, көк үйдө таанышың болбосо, же акчаң болбосо, жумушка орношо алчу эмессиң мурда. Эми могу реформадан кийин андай болбойт. Дүйнөдө жүргөн, мисалы дүйнөлүк масштабта баягы компанияларды башкарып жүргөн же ошол жерде иштеп жүргөн кыйын специалисттер келип конкурска катышсаңыздар болот. Эми сиздин жеке өзүңүзгө байланыштуу адамдык өңүттөгү суроолорго түшсөк. Сиз абакта жатканда абактан түз үйүмө барам деп ойлодуңуз беле, же дароо эле көк үйгө келип калам деп күттүңүз беле? Эми эл көтөрүлүп аткандан кийин сөзсүз түрдө ойлоносуң, бирок мен ак үйгө келем деп ойлонгон жокмун, баягы аянтка барам деп ойлондум, бирок аянтка келдим. Эл өзү алып келди. Анан аянтка келгенден кийин акыбалды көрдүм. Эгер мен ошол жерден аянтка келип сүйлөп коюп үйгө барып жатып алганымда, анда такыр башкача болот эле. Бүгүн сиз менен биз минтип отурбайт элек да. Акыбалды көрдүм дагы, колго алдым. Дароо колго алдым дагы, тынчытып баарын. Анткени уже радикалдуу кадамдарга барабыз деп ошол жердегилердин баары чечим кабыл алып калган экен. Анан ошо менен чыктык дагы, Камчыбек Ташиев экөөбүз үйгө барып, бир чындан чай ичип алып, үйдөгүлөр менен учурашып эле, анан кайра келип туруп, бардыгын тынчытып, анан жана достукка чогултуп, депутаттарды келгиле, тынчтандыралы, бир эмеге конституциялык пойлага түшүп кетели, бая 2010-жылдагыдай болуп кетпесин деп, ошо менен анан мына конституциялык пойлага мыйзамдуу бардык жолго салып кеттик жолго. Эркиндикке зар болуп жаткан адам, азыр мына бийлик башына келдиңиз. Анын сезимде трансформация канчалык мындай оор же жеңил болду?
Эми мен үчүн жеңил эле болду, анткени мен баардык саясий кырдаалды, эл арасындагы болуп жаткан ар кандай иш чаралардын баары менен кабардар болуп жаттым да, айттым го, интернет бар, телефон бар, баары менен кабардар болуп жаттым да, жеңил эле болду. Маектин башында сиз баарын ачык айтып берүүгө убада кылдыңыз. Ошондон улам сурай турган маселе, абакта жаткан учуруңузда сиз бир күнү кызыл жайың канга боелуп, кол салганыңыз жөнүндө видео, сүрөт тарады. Көп өтпөй сиз шок абалында өзүм кол салдым деген мазмунда билдирүү кылдыңыз эле. Бул сурооңузга мен азыр жооп бербей турайын, анткени Алмазбек Атамбаев камакта жатат. Ошого байланыштуу бул. Ошон үчүн мен азыр буга жооп бербей турайын да. Моралдык жактан ага дагы туура эмес болуп калат, ошон үчүн мен жооп бербей турайын. Мен кийин буга ачыгын жооп беремин. Мына сиздин өзүңүздү ошол окуядан улам, мына азыр деле криминалга абдан тыгыз байланыштырып жатышат. Сиз болсо криминал дегенде такыр оозго албай эле криминалды мен түп тамырынан жоём дедиңиз. Ушул убадаңыздын өтөөсүнө кантип чыгасыз, мүмкүнбү? Эми мындай да, криминалга байланыштырганы ошо мен түрмөгө жатып калып, анан чыгып келген үчүн эле байланыштырып атат да. Мисалы, могу столдун бети тегеретте мындай колючка деп коюңуз, элестетип коюңуз. Мен жаткан түрмө. Биринчи Молдовановкадагы. 1000 киши, 1000 адам жатат ошол жерде. 1000 адамдын мына ортосунда общак деп коет да, аякта алардын тили менен. 60-70 адам болот. 100 адам деп коелу. Мына ушулар өзүнүн тагдырын, өзүнүн өмүрүн толугу менен криминалдык мирге арнаган балдар да булар. Мына ошолор башкарат. А бияктагы 900 киши жөнөкөй эле карапайым эле элдин балдары. Карапайым элдин балдары. Мен окшогон мынакей мен. Мен бу жерге общакка барып жашап, ушулар менен мындай бир чырмалышып кеткен жокмун да. Могу жердеги эл менен эле карапайым эл менен аралашып жашадым. Мен түрмөгө адилетсиз түштүм, мыйзамсыз түштүм. Жөн эле баягы зордоп апарып камап коюшту. Мен окшоп камалган 1000 деген балдар бар түрмөнүн ичинде. 1000 деген. Менин төбөм көрүнгөн үчүн эл билип атты. Силер жазып аттыңар, айтып аттыңар, туура эмес камалды. Мына Каптагайбай мунун чатагы жок болчу, а жерге катыштыгы жок эле десе да болбой эле камап койду деп. Же күбө жок, же жабырлануучу жок. Мен жөн эле алып барып күчкө салып камап коет атпайбы? Мен окшогон 1000 деген балдар бар. Мен ошолордун баардыгын жакшы билем. Мына бүгүн ГСИНге тапшырма бердим. Ошолордун баардыгын ревизия кылгыла. Жанагы жөндөн жөн эле барып адилетсиз отуруп калгандар, анан майда чүйдө менен отургандар, ошолордун баардыгын мен указ менен, амнистия менен чыгаралы деп сүйлөштүм. Бир 15-20 күндүн ичинде, бир айдын ичинде 1000 деген бала чыгат адам. Анан ошондо дагы анан дүңгүрөтүп тескери жазбагыла да, ошону туура түшүнгүлө. Алардын деле өзүнөн көрөсүңөр кандай балдар экенинчи. Мен адилеттүүлүк орнотом, мыйзамдуулукту орнотом деп келдим мамлекетте, туурабы? Мен ошону орнотушум керек. Мейли мени жакшы көрөбү, жаман көрөбү, бирок адилеттүүлүктү, мыйзамдуулукту орнотушум керек. Эркин басып, эркин ойлоп, эркин сүйлөөнүн бактысы адам үчүн канчалык? Эркин ойлоп, эркин сүйлөш, конечно, бактылуу да адамчы, бактылуу болот. Эгер эркин жүрсөң, баягы сени эч ким бир мындай бир кыспаса, демократия болсо, сен өзүңдүн каалаганыңды айта алсаң, каалаган ой пикириңди айта алсаң, бул адамдын сөзсүз бактысы да мына. Мына анан дагы эсиме келгенде айтып кетейин. Жана криминалдардын бардыгына биз тапшырма бердик. Эгерде кимдир бирөө мурдагыларды, мисалы баягы дойлага отуруп, жанагы неме алат го, ар кайсы жерлерден үлүш алып, ушинтип турган бардыгын камагыла дедик. Азыр баарына команда берилди. Жакын арада биз телефон доверияларды түзөбүз. Эгерде кимде ким ошентип кыйнап бирөөнү зордоп, акча алып аткан жери болсо, чалат. Сөзсүз чара колдонобуз аган. Биз буга аябай катуу турушубуз керек. Анткени биз криминалсыз, коррупциясыз өлкөгө айландырабыз деп ошондой максат менен бет алып кетип атабыз. Убакыт бөлүп кабыл алганыңызга ыраазычылык билдирели. Чоң рахмат сизге. Рахмат сиздерге да.